Assalamu alaikum arkadaşlar. Kandayсыздар? Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Бүгүн мен жумушка бараткан биринчи күнүм. Буюрса, мындан кийин машина базарда иштейбиз. Машина алып сатып дегендей. Жумуш кандай болот, эмне кылыш керек, бүт баарын тартып турам. Кандай машина алдык дегендей. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Буюрса, мынакей достор, жолго чыктык. Жөнөдүк эми. Бизге Кудайым күч кубат жана сабыр берсин. Жана ишибизди ийгиликтүү кылсын. Жумушка келген биринчи күнү коллегалар менен таанышып, андан кийин номер тапшырууну үйрөттү мага. Номерлерди чечип, кайсы жерге апарып тапшырыш керек. Ошол жакка бардык. Подвалга түшүп, машинаны коюп, андан кийин 4-этажга көтөрүлөбүз. 4-этажга чыкканда номерди ошол жерге тапшырабыз. Бул жерде эжелер иштейт. Аларга номерлерди тапшырып, андан кийин кайра кайттык. Мага достор, ушинтип карнивал мунасын көрүп атабыз. Та-да. Баарыбызга ушундай машиналар насип этсин. Бул карнивал унасы мен келгенге чейин клиентке алынган экен. Ошол себептен мен түшүп бир аз көрдүм. Аябай жакты. Карнивал унасына эч түшүп көргөн эмес экенмин, жаңысына. Анан бул жактан бир себеп болуп түшүп калдым. Өзүңүздөр көргөндөй бүт сонун экен. Бизге да ушундай унаа насип этсин. Пломбасы ушул жерде болот. Бул жактары асты жөн эле чечилет. Ушул пломба. Ушул капиятты алган бизге рахмат айткылам, ону сындырбайбыз. Жакшылап чыгарып койдук. Эми кеттик. Номер тапшырабыз. Капият 2017. Бул сатылат. Эми ушинтип машинанын номерин тапшырганына баратабыз. Ушинтип экөөң барып номер таштап келгиле деп айтты. Андан кийин биз экөөбүз жол тарттык. Номер бул жакта. Баратабыз жолдо. Бул жакта портер 1. Жол катары ардекени сүйлөшүп бардык. Көрсө бул бала дагы жаңы келиптир. Мен көптөн бери иштейт деп ойлоп турмун. Подвалга түшүп, машинаны коюп, андан кийин номерлерди алып, канчанчы кабинет экенин чынын айтсам унутуп калыптырмын. Кайра чалып, сурап, андан кийин номер тапшырып чыктым. Тапшырып чыктык. Эчин тарткан жокпуз. Ичинде адамдар бар. Мында эжелер олтурат. Эжелерди мындай кирип эле тартканы болбой калды. Ичинде ити бар экен. Берсе эми хоп кеттик. Ошентип бүгүн күнүбүз башталды, достор. Күндө жүрүп карайып кетип, анан кепка кийип алдык. Жеңилирээк кийинип келиш керек экен. Караңыздар. Футболкада ысык болот экен. Ак кийинип келсе жакшы болчудай. Номерди тапшырып чыккандан соң биз Суондо карай жол тарттык. Себеби ал жакта Соренто автоунаасын көрүшүбүз керек, клиенттин заказы боюнча. Чоң жерге келдик, достор, чынында баш айланат. Достор, машинанын көптүгүнө караңыздар. Азыр 504 издеп жүрүбүз. Бул жак 512, 513, 503 жакындап калдык. Караңыздар. О, Lexus. Башкача көрүнөт экен Lexus. 503, 504.
чыктык. Мынакей достор, ушуну көргөнү келдик биз. Соренто. Старт-стоп бар, подогрев сиденья. Камералар бар. Тытылган жерлери жок. Таза. Жерлер ушундай жанат. Бул жагында кичине жарылган жери бар экен. Муну караңыздар. Айрылып калган эмес, бирок жарылган да, көчүп. Бар иштейт. Мынакей достор, ушинтип бүгүн биринчи жумуш күнүмдө ушул унаа алынды. Ушундай достор, бул жакта унаанын түрү аябай эле көп, бирок эч биринде маалымат кагазы жок. Караңыздар. Сиздерге тартып көргөзөйүн дейм, бирок маалымат кагазы жок да. Анын кээ биркилерин эшиги ачык, кээ биркилери жабык дегендей карап, сайттан карайсыздар, анан көрсөңүздөр болот. Номерлерин жазып издеп дегендей. Ошондо акчасы бүт бардык маалымат чыгат. Ушундай достор. Салам алейкум достор. Бүгүн сиздерге Капиат акционасынын краскасын текшерип беребиз. Иштер бисмилlah деп баштасак. 84 79 84 Корея такси бар. Такси билесиздер, үчөчүп коет. Аны 79. Мынакей достор, ушинтип менин биринчи жумуш күнүм аяктады. Үйгө карай жол тарттым. Эми сиздердин бул видео боюнча оюңуздар кандай? Ошону комментарийге жаза кетиңиздер. Жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө.